Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Казакстанда жолдошуна экинчи аял алып берген аялдын видеосу тарады. Казакстанда жолдошуна экинчи аял алып берип, ага калуу тилек айтып жаткан аялдын видеосу интернетке желдей тарады. Видеодо жаш кыздын ак жоолук салынып, эркек кишинин жанында турганын көрүүгө болот. Бул көрүнүш коомчулуктун кызуу талкуусуна түшүп, ар кандай пикирлерди жаратууда. Балким тамаданын кезектеги оюнунан үзүндү деген да пикирлер айтылууда. Москванын мэри мигранттар үчүн киргизилип жаткан текшерүү ыкмаларын айтып берди. Москванын мэри Сергей Собянин Россия сегодня медиа тобунун башкы директору Дмитрий Киселов менен маектешип жатып, буга чейин киргизилген мигранттарды текшерүүнүн жаңы эрежелери тууралуу айтып берди. Анын айтымында заманбап технологиялар миграция агымын толук көзөмөлдөө үчүн киргизилип жатат. Собянин кала аэропортуна киргенде же чек арадан өткөндө мигранттар сүрөткө түшүп, манжа издерин тапшыра турганын белгиледи. Мигранттар Москвага келгенден кийин милдеттүү түрдө миграциялык борборго барышы керек. Ал жерден геномун тапшырат. Бул ыкмалар кылмыш жасалса же эреже бузулса издөө иштерин кыйла жеңилдетет. Мындан тышкары биз маалыматтык технологиялардын жардамы менен мигранттардын кирген чыкканын, катталган катталбаганын талдай алабыз, деди Собянин. Мэр ошондой эле мигранттардын шаар ичиндеги кыймылын көзөмөлдөө үчүн жаңы каттоо системасы киргизилип жатканын белгиледи. Ал мигранттын өзүнүн телефону аркылуу ишке ашырылат. Мигранттын уюлдук аппаратына атайын программа жүктөлөт. Анын негизинде робот оператор каалаган убакта жарандан телефонго жооп беришин, жүзүн жана геолокациясын көрсөтүшүн сурай алат. Эгер мигрант байланышта болбосо, жооп бербесе, бул программа боюнча иштебесе, биз аны миграциялык шарттарды бузду деп эсептейбиз. Ал эми жооп берсе жана биз анын кайда экенин көрсөк, ага эч ким тийишпейт, деди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Башчысы Собянин мигранттарга электрондук карталарда берилерин айтты. Анын жардамы менен полиция светофорду көрө алат. Тагыраагы андагы кызыл түс адам активдүү издөөдө жүргөнүн, сары түс кайсыл бир мыйзамды бузганын, жашыл түс эркин жүрө аларын билдирет. Мунун баары калаанын коопсуздугу үчүн жасалып жатканын кошумчалады. Булак Спутник KG. Элчилик Орусиядагы мигранттарга документ мыйзамдаштырууга аз убакыт калганын эскертти. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев бул өлкөдө иштеп жүргөн мигранттарга кайрылып, мыйзамдашып алууга убакыт аз калганын эскерткен кайрылуу жасады. Ал миграциялык бөлүмдөрдө кезек көп болуп жаткандыгы тууралуу маалыматтарга байланыштуу Орусиянын тийиштүү мекемесине кошумча терезелерди ачуу, алардын иштөө убактысын узартып берүүнү сунуштаганын белгиледи. Бүгүнкү күнү Орусияда кээ бир миграциялык бөлүмдөрдө кезек көп болуп жаткандыгы тууралуу маалыматтар келип түшүүдө. Ошондон улам Орусия тарап менен жогорку жетекчилерибиздин деңгээлинде эки тараптуу жолугушууларда жарандарыбызга шарт түзүп берүү боюнча өтүнүчтөрүбүздү туруктуу негизде жеткирип жатабыз. Учурда аймактык миграциялык бөлүмдөрдө кошумча терезелерди ачуу, алардын иштөө убактысын узартып берүү боюнча өтүнүчүбүздү келтирдик, деди элчи.
Мурдара Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жаңы кирген миграциялык мыйзамдарга ылайык мурдагыдай керти чыкты жолу менен мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү рейстердин кара тизмеден чыгуу мүмкүн эмес экенин эскерткен. Элчиликтин маалыматына караганда бул өлкөдө иштеп жүргөн мижарандар 10-сентябрга чейин Орусиянын аймагынан чыкпай туруп, аймактык полиция бөлүмдөрүнө кайрылып, документтерин тууралап, тийиштүү арыз менен кайрылышы керек. Айып пулдары болсо төлөп, рейстерден чыкса болот. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин май айындагы маалыматына караганда, Орусияда кара тизмеде 70 миңге жакын кыргызстандык бар. Азыр бул тизме канчага көбөйүп же азайганы тууралуу маалымат айтылган жок. Укук коргоочулар рейстерге кирген жарандардын саны мындан кыйла көп экенин белгилешүүдө. Быйыл жыл баштан баштап Орусияда миграциялык мыйзамдар катаалдашкан. 5 февралдан тартып чет элдик жарандар үчүн көзөмөлгө алынгандардын рейстери иштей баштаган. Бул тизмеге түшкөндөрдүн укуктары кескин чектелет. Ошондой эле мындай мигранттар көзөмөлгө алынган адамдардын рейстерине киргизилип, банк кызматтарынан пайдаланууга, кыймылсыз мүлктү каттоого, транспорт каражаттарын башкарууга, никеге турууга укуксуз болору жана башка укуктары чектелери кабарланган. Буга чейин Кыргызстандын жарандары Орусиянын чек арасынан кире албай, артка кайтарылган учурлар болгон. Булак Азаттык. Израилдин июндагы Иранга болгон соккусунда өлкөнүн президенти жаракат алды. Иранын президенти Масуд Пезешкиян Израилдин Тегеранга жасаган соккусунан бутунан жеңил жаракат алганын чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, 16 июнда эртең менен өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин отурумунда кол салуу жасалды. Жолугушууга Ислам Республикасынын президенти жана башка жогорку даражалуу расмий адамдар катышты. Террористтер эвакуация жолдорун жаап, аба агымын токтотуу үчүн имараттын кире беришине жана чыга турган жерлерине 6 бомба же ракета атышкан деп жазат басылмалар. Атка минелер алдын ала даярдалган люк аркылуу качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Анткени менен айрым жогорку даражалуу чиновниктер, анын ичинде Пезешкиян да бутунан жеңил жаракат алды. Айта кетсек, эки өлкөнүн ортосундагы согуш 12 күнгө уланды. Оштун мэри нөшөрлүү жаанда шаарды каптаган суунун себебин айтты. Ош шаарында нөшөрлүү жаандан кийин борбордук көчөлөрдү суу каптап, бир нече короолорго, жер төлөөлөргө кирип кеткен. Бүгүн 13 июлда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев каналдардын корук аймагын бошотуу боюнча жеринде тапшырма берип жүрүп, суу ташкынынын себебин атады. Анын айтымында каналдардын айланасында үстүнө салынган курулуштар суунун өтүүсүнө тоскоолдук жаратып, барган сайын канал ишкерип барат. Борбордук көчөлөрдө нөшөрлүү жаандан чогулган суулар курулуштардан өтө албай жайылып кеткен. Мындан тышкары рейд учурунда каналды бойлото салынган короолорду кой баккандар, ажатканасынын түтүгүн каналга чыгарып койгондор да аныкталды. Атамдынбы же энебиздин заманыбы, алдырыңыз. Оштун мэри каналдардын корук аймагын текшерүүдө. Бүгүн 13 июлда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Алымбек Татка көчөсүндөгү Жөө Бас каналынын корук аймагын бошотуу боюнча тиешелүү кызматтарга бир катар тапшырмаларды берди. Рейдтин жүрүшүндө суу чарба башкармалыгынын жетекчиси менен телефон аркылуу байланышып, каналдын үстүнө курулуп калган ишкананын гараждарын алдыруу керектигин билдирди. Башкармалыктын жетекчиси алардын курулганына көп болгондугун айтты. Атамдын замандабы же энебиздин замандабы, эртең алдырыңыз, эртең менен баштаңыздар, деди мэр. Кала башчысы 5-10 жылда шаарды суу каптоо мындан да көбөйүшү мүмкүндүгүн айтып, каналдарды тазалоо багытын колго алыш керектигин билдирди. Путин Иранды уран байытуудан баш тартууга чакырды. Орусиянын президенти Владимир Путин, АКШнын президенти Дональд Трамп жана ирандык расмий өкүлдөр менен жабык сүйлөшүүдө Ирандын уран байытуудан толугу менен баш тартуусун талап кылган өзөктүк келишимди колдоорун билдирди. Бул тууралуу Экс басылмасы 3 европалык, 1 израилдик булакка таянып жазды. Басылманын булактары билдиргендей, Москва Тегеранды уран байытуудан баш тартууга үндөгөн. Орус тарап ушундай эле позициясын АКШ, Израиль жана Францияга билдирген. Келишим түзүлсө, Орусия Ирандан байытылган уранды чыгарып кетүүгө даяр. Путин уран байытуудан баш тартууну колдойт. Ал ирандыктарды америкалыктар менен келишимди жагымдуураак кылуу үчүн ушул багытта иштөөгө чакырды. Ирандын өкүлдөрү бул каралбай турганын билдиришкен деген европалык аткаминердин сөөгүн Экс басылмасы жазды. Басылма Москва Тегерандын уранды байытуу укугун ачык колдогону менен Израиль менен Ирандын ортосундагы соңку 12 күндүк согуштан кийин Кремль катаал позицияны карманганын белгилеген. Натыйжада маалымат каражаттарындагы билдирүүдөн башка колдоо көрсөтпөгөн үчүн Ирандын Орусиядан көңүлү калды деп жазды Экс басылмасы. Булак Азаттык.